Кутман урматтуу биздин көрөрмандар. Биздин бүгүнкү Айкөл студиясында Дил маек берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышта биз Манас эпосун изилдөөчүлөрдүн бири, биздин Кыргызстандагы белгилүү инсандарыбыз Темиралы Кунашев агай менен Дил маек курмакчыбыз. Бүгүнкү биздин жолугушуунун негизги максаты Манастын илимин аныктоо, Манастын прототекстин түшүнүү. Деги эле Манас дегенде биз эмнени түшүнөбүз, аны кантип изилдесек болот жана Манастын илими кандай болуш керек деген темада агайыбыз менен мындай баарлашууну каалап турабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин коногубуз менен мен сиздерди бир аз тааныштырып кетсем, Темиралы агайыбыз Манастын эзотерикасы деген китептин автору жана жаңы эле мына басмадан чыгып келе жаткан биздин жаңы китеп Манастын 7 жортулуу китебинин автору. Ошондой эле обончу, композитор, аткаруучу Чыңгыз Айтматов биздин белгилүү кыргыздын касиеттүү жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун шакирти жана ошондой эле Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын, обончу жана аткаруучу Рыспай агайыбыздын дагы шакирти десек болот да. Кутман күн, Темиралы агай, биздин Айкөл студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Сиз менен бүгүн ушул Манастын илими жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат да. Ошондо Манастын прототексти, деги эле Манастын илими, Манастын негизи эмнеде, ошону түшүнгүбүз келип турат да. Ошондо менин сизге биринчи суроом бул Манастын прототексти жөнүндө айтып берсеңиз. Прототекст деген эмне? Прототекст дегенде эми түпкү текст деп кабылдап турайлыбы, рабочий версия катары. Эми дүйнөлүк термин катары прототекст деп коебуз да. Мунун ушундай түшүнүшүбүз керек да. Манасты биринчи ким айткан, туура анын тарыхы, ал тарыхый инсан болсо кандай айтылган. Мейли ал кара сөз түрүндө айтылабы же ыр түрүндө айтылабы, мунун айырмасы жок. Мына ушул маселени бүгүнкү бизге жетип келген океан эпостун текстинин баарысы эле бул чындык катары кабыл ала албайбыз. Ооба, азыркы учурда Манастын 80ден ашык варианттары бар. Майда чүйдөсү болуп 80ге жетип калат экен. Ошонун ичинен экөөсү классикалык деңгээлге жетти. Сагынбайдыкы биз билген. Мына китептери чыгып атат, анан Саякбайдыкы. Анан ушул жерде дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Бул мен айткан сөз эмес. Сагынбай өзү айткан экен. Балдар, мен Манасчы эмесмин, мен Семетейчимин. Менден Семетей жазып албайсыңар десе, болбойт, Манастан баштайлы деп, анан ал кишинин өмүрү бүтүп, Семетей жазылбай калды. Негизи мен ошого ишендим да. Сагынбайдын Манасында бир аз Манас башаламаныраак башталып калат. Саякбайдыкында абдан туура башталат да. Мисалы, түпкү атасы түгөл кан, түбүнөн кыдырды арыган, башкы атасы баары кан, башынан кыдырды арыган, басып өткөн жерине базарлуу кала орногон, түнөп өткөн жерине түпкү мазар орногон деп абдан жакшы айтылат. Эми бул ошол бизге жетип келген эпостун жана сен айткан прототекст болгондо бул көлөмдүү эмес. Бул аз гана да. Прототекст деген бул илимий негизде алганда бул бузулбаган текст. Бузулбаган ошол тексттин өзөгүн, баягы чындыгын, тарыхын кармап турган текст да, бузулбай. Ооба, түпкү тексти, аралашмасы жок, таза тексти. Ошо прототекст деп эсептелет, э? Ошондой кабылдаш керек. Мисалы, мына бул жерде Манастын китептери турат. Том-том. Эми анын баарын ачып отурбай, мен баягы жеңилирээк болсун деп сагадагы ала келдим эле. Сагынбай Орозбаковдун Манасында 305-бетинде мына да бир нерсени ушул жерде тактап айтып кетейин. Манасты ким жакшы билген, ким айткан биринчи жолу дегенде ушундай маселе келет да. Ошол Манастын өзү менен кошулуп өмүр бою бирге жүргөн кишилердин айтканы туура текст болот, прототекст болот. Манаста ким ошо Каникей өмүр бою Манас менен жашаганы.
Бир тууганы бар, Карлыгаш деген. Андан кийин Бакай. Өмүр бою жол баштап, ошол Манастын устаты катары 30-ында келген болсо, өмүр бою бирге жүргөн. Бул эки каарман тең Канекей дагы, Бакай дагы, Манаста да, Семетейде да, Сейтекте да катышат. Ушундан башка дагы бир киши бар экен. Жана мен башында айттым го, түп атасы Түгөлхан, түбүнөн Кыдырды араган деп. Кызыл кери, Кыдыр жана Кыркчилтем бул Манастын акырына чейин катышат экен. Биздин баягы совет доорундагы бир Манасты окуп үйрөнүүдөгү зыяны, кемчилиги ушул болду. Диний тексттер катышты эле аны алып салчу. Көрсө ал туура эмес экен да. Манастын өзүндө ал кыргыз эли Байыртан бул Кыркчилтен Кыдыр деген түшүнүгү болгон. Ошол Бакайдын өзүндө айтат, Кошойдо да айтат. Кыдыр колдогон, Кошой Кыдыр колдогон, Бакай Кыдыр колдогон Манас деп чоролордун да баарында айтылат. Ошолор тарабынан айтылган маалымат болсо да, бул прототекстке кабыл алыныш керек. Мына шу 4 кишиден биринчиси мына Кыдыр пайгамбар, сенде да текст бар болуш керек. Мына мен Кыдыр пайгамбардын айтканы. Келгенде ушундай деп айткан экен. Кыдыр пайгамбардын Манаска айтканы. Магруп жак жазыйра барча журтун динге сал дейт. Бул эмне дейт? Магруп деген күнбатыш. Жазыйра деген арал. Барча журтун динге сал деген барча фарс тилинде бардык журтун бүткүл элин динге сал деп атат да. Бул жерде бир суроо пайда болот. Кыдыр пайгамбар, ал пайгамбар дин жүргүзөт. Ал соода кылган киши эмес. Бардык динде ал мына Куранда дагы катышат. Куранда да Кыдыр Кыдыр пайгамбар жөнүндө, бирок ал сүйлөгөндө табышмактуу сүйлөйт. Мунун жанагы Үңкүр сүрөсүндө Муса пайгамбар экөөнүн жолукканы бар. Анда ушундай деп айтылат да. Ошо Муса пайгамбар ошо жөөт калкына азыркы тил менен айтканда даават кылып айтса, анан бирөө суроо бериптир да. Муса пайгамбарга. Сенден дагы билимдүү киши барбы бул дүйнөдө десе, ал айтыптыр. Мен пайгамбар болсом менден кантип билимдүү киши болуш керек. Ошондо ага Кудайдан жашыруунга бар экен. Жок, сенден дагы билимдүү киши бар. Анан ал суранттыр. Мага ошол кишини көрсөт, мен барайын деп. Анан эки деңиз кошулган жерге барып жолуктуп атат. Ошондо ал Кыдыр пайгамбар айтат экен, менен жүрө албайсың сен десе, жок, мен жүрөмүн. Сабырың жетпесе, жок, сабыр кылам. Анан экөө деңизде кемеге чыкса, Кыдыр пайгамбар деңизди тешип салыптыр. Туура эмес кылың десе, эмне деп убадалаштыгыла дейт. Андан ары кеткенде дагы бир бала алдынан чыкса, аны Кыдыр пайгамбар башын үзө чыгаптыр. Бул күнөөсү жок баланы эмне кылдым? Эмне деп сүйлөштүк эле? Сабыр кылбай атат. Үчүнчү дагы бир жерге барса, бир дубал кулап жатыптыр. Ээси тамак бербейт экен. Анан Кыдыр пайгамбар дубалды тикелеп уруптур. Ак албай эле иштей бересиң десе, экөөбүз бөлүнбөсөк болбой калды дейт да. Анан ошондо жообун айтат. Бул табышмактатып атат да кылган ишин. Ал кемени тешип салганым, ал адилет кишиники эле, бир залым падыша кемелерди тартып келип атат эле, ошон үчүн аны тешип салдым, аны албай кетти. Тиги бала өзү туулгандан жаман бала ата энесине зыян кылат эле көп, жүдөтүп. Анан ошон үчүн аны өлтүрүп койдум. Үчүнчү дубалды уруп койгон, ошол дубалдын алдында ошо жетим балдардын казынасы бар эле атасы калтырган. Бирөө көрүп койбосун деп аны уруп койдум, балдар бой жеткенде аны таап алат деп. Мына Манаста да ошол сөздү айтат да. Ушуну баса айтайынчы. 10 эле сап экен. Ушул бүткүл Манастын өмүр баяны ушу менен бүтөт экен. 10 сап менен. Бул Сагынбай Орозбаковдун вариантында Кыдыр пайгамбар келгенде Манаска айтат экен. Ушу 10 сап менен Манастын бүткүл өмүр баяны бүтөт экен. Биз океан эпос деп аткан эпостун 10 сап. 10 эле сап менен Манастын ким экенин айтып коет экен. Мына биринчиси. Магруп жак жазыйра барча журтун динге сал дейт. Магруп деген күнбатыш араб тилинде. Жазыйра да араб тилинде арал. Барча журтун динге сал, бүткүл калкын динге сал деп атат. Муну расшифровкага күнбатыш бул Америка.
Эки кыянын ортосунда арал, башка арал жок. Дүйнөнүн картасына азыр бар жерде. Эми азыр бүгүн муну бир окумуштуу же манас советтерге айтсаң, чок баскандай секирет да. Өзү бул текст түшүнбөйт. Буга маани да бербейт. Бул мифологияда өтүп кете берет. Андан кийин аттансаң бежин аларсың, ак буйругу болбосо сала албай деңге каларсың. Бул Кытайда айтып атат. Бизде чоң казаттардан жакшы угабыз, өтө чоң маани беребиз. Бирок бул Манастын акыркы согушу, финалдык. Буга чейин дагы ал башка жерлерди чапкан да. Андан кийин акыр заман журтуна аты болот 6 шаар, алардын баарын аларсың. Мына муну табышмак боюнча кыла берет. 6 журт кайсы, бул 6 шаар кайсы белгисиз. Мына мен бүткүл Акыр заман журту кайсы? Акыр заман биздеби, акыры убактагы калп. 6 журт катары белгилүү болуп калат экен да, ошо Манас чапкан жерлердин. Бирок атын айтпай атат да. 6 шаар деп, ооба. Андан кийин 60 жашка барганда алыска сапар барасың дейт. 60 жашта шейит кетесиң деп атат. Табышмак ушундай. Мына ушул бизге табышмак калган акыр заман журтунун аты болот 6 шаар деген Сагынбайдын Манасында да, Саякбайдын Манасында да жок. Жок. Мына бул ушундай 4 китеп Сагынбайдык. Ушул акыр заман журтунун аты болот 6 шаар деген такыр чечмели мүмкүн эмес. Жок. Мына Манаста да жок. Мына Манас ушундай 4 китепти. Мында да жок. Ооба. Ушундай 4. Анан мен муну кайра карап отуруп, анан Семетейде бар экен бул. Манаста эмес, Саякбайдын Семетейинде. Ошол жерде Каникей айтат экен. 12 жашка Семетей баягы Букардан таласка жаң жалгылып жөнөйт го, мен атамдын жерине барам деп. Ошондо Каникей ошо Манастын улуу жортуулдарын бирме-бир эсептеп айтат экен. Жана мен эмне үчүн айтып атам? Манасты көргөн, Манас менен өмүр бою жүргөн кишилер туура тарыхта айтат деп. Каникейдикин окуп коелу. Сен окуп коесуң белки? Ооба, азыр Каникейдикин. Каникейдин айтканы, Карлыгаштын айтканы, Каникейдин айтканы. Экинчи бир тексти. Экинчи тексти. Атаңды бакай ээрчитип, барып чапкан Ооганды. Мына бир Ооган деген журтту чапкан, Афганистан бүгүнкү. Атаң колу тийбеген Маргалан кайдан соог алды. Мына Маргалаң 2, бул Түркстан. Жетип чапкан Ооганды Жеткайт кайдан соог алды. Мына Жеткайт дегенди мифологиялык өлкө деп жүрүшөт Манас тизилдегендер. Буга суроо коюп коебуз. Табыш керек. Ооба. Каникей жалган айтпайт, миф айтпайт. Желпиниш чаап жете алган. Мына желпиниш 4. Желпиниш да белгисиз. Мифологиялык өлкө дешип коет. Индини бузуп эке алган. Бул Индустан белгилүү. Омбуну чаап олжо алган. Мына Омбу Алтай Сибир аймагы. Мына алтоо болду. Кыдыр пайгамбардын айткан табышмагын Каникей айтып атат. Ошондо Ооган, Маргалаң, Афганистан, Маргалаң Түркстан, Жеткайт белгисиз. Желпиниш белгисиз. Инди Индустан, Омбу. Ошондо Бакай жанында ортосун бузуп жол алган. Каканды кармап үч алган. Какан бул Кытай. Кырааны Бакай жол баштап, ал турмак Кытайды чаап 4 алган. Мына ошо Кытай менен жетөө. 7 жортуулу ушул. Чоң жортуулу ушу жетөө. Бул Афганистан экен. Семетей китебинен. Семетейден Маргалаң Түркстан аймагы экен. Жеткайт белгисиз, Желпиниш белгисиз 4, Индустан 5, Омбу 6. Эми карайлы. Индияда Манас тоосу барбы? Бар. Тибетте Манас көлү барбы? Бар. Омбу Алтай Сибир аймагында Манас көлү барбы? Көлү бар. Алтайда. Мына Маргалаң Түркстан, ошол Кыргыз хандыгы Манастын убагында кайсы жерге чейин жеткен? Энсе Египет ар жагы кайсы жерге чейин? Мына Эльбрус деген тоо бар. Кавказ. Кавказда Манас кыштагы Манас дарыясы бар. Ооба.
Окумуштуулар Эльбрус деген сөздү фарсы тилинен болуш керек. Бул кавказдыктардан табылбайт экен этимологиясы. Бирок фарс тилинен да чыкпай калды, белгисиз. А мен айтып атам, бул кыргыз жана Эльбурчу деген эле сөз экен. Ошо кыргыз кандыгынын ошон үчүн ошо жакта түрк тилдүү дегендей эл жашайт. Манас өзөн дарыясы бар, Каспийге куйган. Манас кыштагы шаар, бир убакта шаар болсо керек, байыркы урандылар да бар. Эми ошол бизге белгисиз болгон жеткайт менен желпиништи табышыбыз керек да. Желпиништи айтышат го, бул Америка деп. Америка деп мен айттым. Сиз айттыңыз. Бирок аны далилдеш керек. Кантип далилдесек болот? Оболу мындай кылайлы, жет кайт дегенди. Бул мааниси айтып турбайбы? Жет, анан кайт, өтө албайсың. Ооба. Эми элестетели. Манас Индустанды чапса, Кытайды чапса, Алтай Сибир аймагын чапса, бул Түркстан аймагын чапса, андан ал же Европага кетиш керек, же Арабия, Африка жакка кетиш керек, же дагы бир башка жакка кетиш керек. Муну ошо Манасты ушундай деп айтат. Аны Алтайдын журту билбеген, ар жагы Мухит көл деген деп айтылат. Мухит деген океан. Алтайдын ары жагында кайсы океан бар? Тынчпы. Тынч океан бар да. Ошону океанды көргөн киши айтып атат Манаста, Бакай айтат. Аны Алтайдын журту эл билбеген, ар жагы Мухит көл деген деп. Демек ал жет кайтка барса, ошол Чукотка менен Аляскага баргандан кийин өтө албайт да. Америкада аягы. Нар жагы Америкага өткөн. Бирок өтүшкө мүмкүн болбогон. Азыр мына миграцияны изилдеген окумуштуулар Америка менен Азия, Евразия континентинин ортосу Чукотка менен Алясканын ортосун мындан 13.800 жылдай мурун дейт. Бийиктиги 910 метр, 455 метр бийиктикте муз болуп тосуп турган экен. Миграция өтө албаган экен. Анан ошондон кийин муз акырында берип, балким 13.000 жыл мурун өткөн болуш керек. Азиядан индеецтердин эмесин текшергенде да. Бул илимий баягы Орегон штатынын геологдору аныктады. 1200 километрден проба алып, изилдеп, ошолор жыйынтык чыгарган. Ошол жет кайтка чейин ошол бир хандык болгон, Алтайдан ары жакта, Чукоткага чейин, Манастын доорунда. Андан кийин ал дагы бир маселе чыгат. Эгер жердин түбү желпиниш деп атпайбы? Ошол Америкага өтсө, ал жердин түбү менен өтүптүр. Ошон үчүн айтып атат. Биз билбей калдык. Бакай айтат. Бакай айтып атпайбы? Эмне деп айтып атат дагы кийинки текстте. Бакайдын тексти? 3-чү текстте. Бакайдын айткандары. Менин жайым сурасаң, байдын уулу Бакай хан. Бал менен оозун чайкаган, жердин түбү желпиниш, желпиниште туулдум. Бул мындай деп айтылат. Желпиниште туулдум. Ошол Каракан басып келгенде, баягы Каракан өлгөндө Кытайдан Алабөкө менен Молто хан басып келгенде кыргызды чилдей тараткан экен. Ошондо Бакай бир жашар бала экен, атасы да, энеси да өлүп, анан бир чал ошо желпинишке алып кеткен экен. Ошол жакта чоңойгон айтылат, бул узак айтылат Манаста. Бул Саякбай Каралаевдин вариантында, Бакайдын айтканы. Саякбай Каралаевдин вариантында бул толук айтылат. Анан ошол Манас чыгарга жакын мени Олуят чал алып кетип, анан бир аты кызыр дубана келип, Манас деген чыгат. Сен ошону тап. Ошону тапсаң, анан кийин көп ийгиликтерге жетишесиңер деп, анан бул 7 жылда издейт Манасты. Багдадтан изилдедим дейтем, бул байыркы эмес, бул бир 10.000 жылдан ар жактагы тарыхта. Египеттен карадым дейт, анан Бейжин жакка да барып карадым дейт, ошо Манастын чыгаруу убакыты болуп калат деп. Анан 30 жашында жолугат. Ошол желпиниши Америка экен, жердин түбү желпиниш деп.
Эмнеге жердин түбү деп айтат? Жердин түбү дегени азыр бизге белгилүү окумуштуулар мына интернеттин орунда чыгып атат. Континент аралык туннелдер бар экен. Алар океандын алдынан да өтөт экен. Бүт дүйнөнү туташтырат экен Жөргөмүштүн желесиндей. Москванын метросундай экен мындайча айтканда. Алардын эң байыркысы мындан 30 миллион жыл мурун курулуптур. Абдан катуу материалдар менен капталган экен, айнектей. Аны азыркы технология билбейт экен. Эмнеден жасаган. Кээ поезд батып жүргөндөй экен. Ал ошо Манастын учурундагылар аны табигый жол катары өздөрү курбаган үчүн табигый жол катары эле өтүп кетишкен. Анан алардын түшүнүгүндө жердин түбү менен өттүк, биягы жердин түбү желпиниш экен деп койгон. Анда бул желпиништин пайда болушу ал мурдакы андан да аркы тарых болуп атпайбы? Эгерде ал ошондой Биз Американы 15-кылымда билдик. Бирок Америкада жана Клоус культура 20 000 жыл дейт, 17 000 жыл дейт. Bir 30 000 жылга жакындаган, 24 000 жылга жакындаган культура бар аякта, маданият. Биз ал билбей калдык 15-кылымда гана жаңы дүйнө. Ал жакта да цивилизация болгон. Бирок эң баягы биз биле албай атканыбыз бизге тарыхый документ жетип келе алган жок. Жазылып калган. Бирок Манас ошол жака барган. Желпиниш чаап жете алган дейт. Бир эле жолу барганда 7 хандык бар экен, ал ошо Америка кентине. Ошонун ар бирөө менен бир жолу согушкан. Бүтүн алган. Анан бул жана мен айттым го, прототекст карашыбыз керек. Карлыгаш деген бир тууганы болгон Манастын. Ошонукунда окуп коелу, ошол Американы толук сүрөттөп айтат. Карлыгаштын айтканы бергениңер жар Манас. Жаман элге доо болуп, жаман элге дөө болуп, карындашың Карлыгач, калың журтка ээ болуп, кулалы жыйып куш кылып, курама жыйып журт кылып, тели куш багып куш кылып, тентиген жыйып журт кылып, ордо күтүп кам болуп, олуя чалыш жан болуп, ар бир жерден эл жыйып, куурап жүргөн кезимде көк дөө, ак дөө чыгып, жүргөнүнөн чаң чыгып, карагай айза боолашып, желпиништин оюнда 7 жыл тынбай жоолашып, чатакташып чамам жете албай, алышып алым келе албай, 6 ай тынбай жол жүрдүм. 6 айлык жол экен ат менен. Желпиништен ошо Таласка чейин. Ат аябай, мол жүрүп, гүл азыгым түгөнүп, канжыгамды жеп келдим. Уялашым кан Манас, кол берер бекен деп келдим. Ал окуя мындай болот. Саякбек Аралаевдин варианты Семетей 1-китеп. Ал окуя мындай болот. Бул опсуз энең чыйырды шерден, уулундан бир тууган кыздан бир тууган деп айтылат Манаста. Манастын карындашы Карлыгач 17 жашында найза кармап топ бузуп, бул абдан баягы Коңурбай, тиги Ылама, кошойлорду абдан коркутуп баатыр кыз болот экен. Анан муну жанагы Каражой тел кызыл атын атып коюп, атсыз калып, анан ошо темир тор менен курчашып турган колго түшүрүп алат. Анан зордоп ошо калмактын балбаны Ыламага нике кыйып беришет. Анан көп кечикпей эле Манас барып аны бошотуп келет дагы, ошондо Манас айтат. Бул эми калмакка тийген деп айтып, бул ардан өлүп калат. Муну бир узак жака бир күйөөгө берип, бул кулагы тынч болсун деп. Анан ошо жар Манас, бул баягы Манас чыгат деп Кытайлар кармап кетет го Манастын önүндө. Анан ошо жар Манас деген баатырга берет. Кийинкисин да окуп коелу. Көрүнгүс жерге мен кетип, көрбөй калдым жаманат. Эми туйгунум Манас алажат. Тутам тал жибек, туш-туштан кармап бөлбөдүм. Күн батыш жайдан мен келип. Мына айтып атат. Күн батыш жайдан келдим деп атат. 6 айлык жолдон келдим деп атат. Мына эсептешибиз керек азыр. Окуй бер. Тууганым сени көрбөдүм. Каарданып жүргөндө, казыны кесип жедимби? Капыстан келип угузуп, мени какшатайын дедиңби?
Бул 12 жылдан келгенде баягы Семетей таласка барганда ошондо айтып атат да. Мисалы Таластан Чукоткага чейин канча километр? Тагын билбейт экенмин, санаш караш керек. 7400 километрдей бар. 7400 километр. Ал Чукоткадан ары Вашингтон штатында Манасташ тоо кыркасы деген бар. Ага чейин 5600 километр экен. 7400, андан ары 5600 километр. 13000 километрдин ары бериси болуп калат. Калькуляторуң барбы? Бар. 13000 километрди 6 айлык жолдон келдим деп атабы? Ооба. 180 күнгө бөлчү канча чыгат экен? 13000 километр, 180 күнгө. Бөлчү канча? 72. Мына бир күндө 72 километр жол жүрсө, Вашингтонго жетип барат экен. Ат менен. Миф эмес экен бул. Ооба. Бул математикалык эсептөө. Модель түзүп атабыз да, математикалык модель. Математикалык модель. 13000 километрди 180 күнгө 6 ай. 6 айдын күнүнө бөлсөк 72 күндө жетип барат экен. Ой, 72 километрден 72 километр бир күнүнө жүрсө, бир күндө. 72 километр деген канча аралык болуп калат ошондо? Токмоктон арагыраак. 60 километрби Токмок. Бизде ооба. Барат да бир күндө. Ооба, ат менен. Ат менен. 6 ай жүрсө арыбас деп ал күлүктөр демишкен. Жөнөкөй чоор ат демишкен эмес да. Ооба. Миф эмес да бул. Болгону жанагы Америкага кантип өткөндө дегенде айттым. Эң байыркысы мындан 30 миллион жыл мурун, акыркысы 1 миллион жыл мурун курулган туннелдер бар. Мисалы 6 айда ошо Сахалинге жанагы Сталин тушунда метро сыяктуу эме кылышкан, проект колго койгон Сталин. Ошол даяр туннелден поезд жүргүзөбүз деген экен. Кийин аны жазып чыгышты. Ал даяр туннель болсо, эгерде поезд жүргүзө турган болсо, анда ал рельс жаткырып эле Сталин тушунда киришкен буга, кийин бүтпөй калды да. Эми бир маселе ушул Манас боюнча. Бирок анда Чукоткадан тиги Америкага жеткенге алар суу аркылуу өтүш керек болчу да. Жердин түбү, ал туннелдер дейт, жердин түбүнөн дагы өтөт экен дейт. Суудан дагы ылдыйбы? Океандын түбүнөн өтөт экен. Океандын түбүнөн өтөт экен. Чукотка менен Алясканын ортосу 86 километр. Узак эмес. Бир күндүк жолдо ошо туннел менен. Байыркы кыргыздар туннелди деле билген эмес. Алар табигый жол катары кабыл алышкан. Алар курган эмес да. Ал миллиондогон жыл мурун курулган. Анан алар ойлогон жердин түбү желпиниш. Желпинишке жердин түбү менен өтүп барат экенсиң, ошо жердин түбү желпиниш деп лакап коюп калган. Ооба, түшүнүктүү. Анда эми Манастын доорун аныкташ керек да. кайсы доордо жашаган? Кайсы доордо бул тарыхый инсан. Манас деген тарыхый инсанбы? Же бул феноменби? Же бул эпикалык бир эпитетпи? Же рухпу? Же чыныгы бир инсанбы? Ушул маселе оор болуп келген да. Бул Манастын текстин окуп туруп эле муну аныктай албайбыз. Бирок азыр биз айттыкпы, мына Афганистанда алган экен, Түркістанда алган экен, Индустанда алган экен, Кытайда алган экен, жетип кайтты, Чукоткага чейин алган экен, Музгага чейин жетип. Андан ары Америка желпиништи алган экен, жерин түбү деп атабызбы. Бизге бул аймактар белгилүү болду. Эми ошо бизге кыйыны ошол Американын тарыхы жок да, биз 15-кылымда эле өлүп калдык да. Ооба. Баягы археологиялык казуулар цивилизациянын бар экенин аныкташканы менен алардан калган жазуу жок, окуй турган. Бирок бир нерсе бар. Манастын доорун аныктай турган. Байыркы календарлар бар. Дүйнөнүн 4 календары бар, бул жазылып калган.
майялардын календары бар. Индиянын, мына сен Индиянын культурасын жакшы, Индиянын байыркы календары бар. Египеттин байыркы календары бар. Анан шумерлердин, Ассириянын календары бар. Анан окумуштуулар ошол байыркы календарлардан бир маселени алигече толук чече албай келишет. Бирок таң калышып атат. Мен аны сага жазсам да болот. Калькуляторуң иштеп атабы? Иштеп атат. Мен тиги жазайын, анан чыгайын. Биз эсептейлик. Биринчи текстин окуп койбойсуңбу, орусча которуп да көрөйлү. Байыркы календарлар. Орусча. Александр Горбовский 1966-жылы «Загадки древнейшей истории». Ушуну кыска айтып коеюн мен. Мен ушу 2000-жылдарга жакын жанагы Куранды изилдеп жүргөм, хронология, пайгамбарчылык хронология. Анан Чыңгыз Сорокулович мага айтып калды: "Сен Горбовскийдин «Загадки древнейшей истории» деген китебин бир карап койбойсуңбу деп. Сага керектүү китеп деп. Анан мен аны так окудум. Ал өзү индолог экен. Сен жакшы билесиң, эми бул Индиянын культурасын окугандар ушу байыркы дүйнөнү абдан анда көп да. Анан ошол киши бир маалымат берген экен, мен ошо дайыма карап жүрөм. Ошол окумуштуулар карап аткан календарлар жөнүндө жазган. Сен окуп кой, ошо боюнча көрөлү. Байыркы календарлар. Орусча экен. В 1898 году французский корабль, занимавшийся ремонтом кабеля, проложенного по дну Атлантического океана, случайно поднял на поверхность кусок скалы вулканического происхождения. Находкой заинтересовались ученые. Оказалось, подобная стекловидная лава, взятая со дна океана, могла образоваться только при атмосферном давлении, то есть на поверхности. Не деп коебуз. Ошо лава катуу. Мындай бир кусок да. Ооба. Ал океан түбүндө эмес, сөзсүз аны жасашкан деп атат да. Жер үстүндө ошондон кийин ал чөгүп кеткен океанга деп атат. Кандай? Анализ так. То есть анализ лавы показал, кроме того, что в океан она погрузилась сразу же после отвердения. Произошло это также примерно 13 тысяч лет до нашей эры. Ушуну карайлы. 13 000 жыл мурун жасалган экен ал адам колунан. Анан түшүп кеткен экен. Жазып коеюн. 13 000 жыл мурун. 13 000 жыл мурун ошо жыл мурун, 13 000 жыл мурун лава түшүп кеткен экен океан түбүнөн, жер үстүндө жаналган. Эмне үчүн түшүп кетти деген суроо пайда болуп атат да. Ооба. Дальше окуйбуз. Жасагандан кийин эле түшүп кетиптир. Эмне болду түшүп кеткен деп атат. Түшүп кеткен. Есть гипотеза известного атлантолога Беллами о более точной дате катастрофы. Анан мунун окумуштуулар кызыктуу. Мындан 13 000 жыл мурун катастрофа болсо, андан дагы аны башка бир параллелдер менен такташ керек. Дагы бир нерсе барбы ошол 13 000 жыл мурунку маалымат деп окуйбер. Речь идет о странном совпадении исходных дат различных календарей. Египетский солнечный цикл насчитывал 1460 лет. Известна дата завершения одного из этих циклов – 1322 год до нашей эры. Если от этого года отсчитать 7 циклов по 1460 лет, это даст нам дату 11542 год до нашей эры. Ассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет каждый. Конец одного из таких циклов приходился на 712 год до нашей эры. Оказывается, нужно отсчитать ровно 6 циклов, чтобы получить эту же дату
11542 год до нашей эры. Это не может быть случайным совпадением. Событием, которое легло в основу летоисчисления этих народов, могла быть только катастрофа. Şu yağın bir düşünü Ova. olayla. Египеттер космический год деп 1460 жылда bir цикл өтөт экен. Бирок аны алар обсерваторияда күзөтүшкөн астрономдор, жрецтер. Бул жөн эле фантазия эмес. Аны жана фараондор каржылап, ага эч ким тийген эмес жрецтерге. Бийлик алмашса да тийген эмес. Алар такай ошо күзөтүп, алар тарыхчылар эмес, ар бир мүнөттү күзөтүп турат. Эмне үчүн бул 1460 жылда алат? Сириус ошол 1460 жылда күн чыгыштан күн турган жерден чыгат экен. Асман координаттары баягы жердин орбиталь немесин өзгөртүп турат да. Мына 1460 жылда мына жазайын. Биринчи Египет календары. Египет календары боюнча 1460 Мына жылда Египет бир дейли. цикл болот дейт. Мына 1460 жылда bir цикл өтөт экен. Ооба. Ушуну аркасына жылдырганда 7 жолу көбөйтүп. Барабар канча болот экен? 11542 жыл. Так, 11542 жыл до нашей энеменен эры. көбөйт. 1460-ты 7-ге 11 000 болбойт. 1460-ты Жетиге 7-ге көбөйтөбүз. көбөйтөбүз. 10220. Мына 10220 жыл мурун башталыптырбы? Ага бул 1322 жыл мурун дейт. Биздин заманга чейин бүткөн экен ал цикл. Муну кошобуз. Мына 10220 кошобуз 1322. Канча болот экен? Кошуп кой. Кошобуз 1322 жыл биздин заманга чейин бүткөн экен. 1322. Ha. 11542. Мына 11542 болуп атат. Бул Египет календары. Эми Ассирия, Шумерлердин календарын карайлы. Ушундай эле. Мына Шумерлердикин карайлы, Ассирия. 1805 жыл бекенби? Ооба, 1805 жыл. Bir цикл экен да, космический жылы. Муну окумуштуулар 6 эсе көбөйт, 6 жолу аркасына жылдырганда 6га көбөйт. Канча болот экен? Азыр. 1805 5. көбөйтөбүз 6-га. 10830. Канча болду? 10830. 830 жыл болду. А бул биздин заманга чейин канча жыл мурун бүткөн экен? 712 жыл мурун бүткөн бекен? 712 Муну жыл кошобуз. Кошуп туруп. Плюс 712. 10830. Кошу 712. 11542. Ошондо. Мына эки календар бирдей чыгып атат да. Бир чыгып атат. 11542 жыл мурун башталган экен эки цивилизациянын календары тең. Египеттики дагы, Ассирияныкы дагы. Шумер дагы тиги эмеде экөөбү тең бир жылда башталыптыр. А окумуштуулар айтып атат, бул кокустук эмес дейт. Андан окумуштуулар дагы эки башка календарды карады, аны да карап коелу. Это подтверждается сопоставлением и двух других календарей. Башка эки календар дагы ушундай экен да. Бир мезгилде башталып. Майя и древних индусов, между которыми также имеется поразительное тождество. Эми ушул кичине мындай толуктолуп, Майя менен Индия бирин-бири көрбөгөн да. Бирок календарлар бир мезгилден башталат экен, ошону окуп коелу. Исходной датой лунно-солнечного индийского календаря был 11652 год до нашей эры. Ушуну чыгарып коелу.
Индияныкы. Bunu yana жазып берейин. Индия. Мону Ассирия деп жазып коюңузчу экинчисин. Биринчиси Египет, Шумер, Египет. Шумер, Ассирия да бул. Ооба. Ассирия. Азыркы могу Ирак дегендер ошол жакта. Ооба, Месопотамия. Месопотамия деген азыркы Ирак, Багдад дегендер, Ооба, эми Индиябы мына. Индиянын календарын эсептейли, байыркы. Индиянын календары 2850 жыл экен, бир циклы, космический. 2850 жыл экен. Муну 3 жолу көбөйтүшүптүр аркасына. Калькулятордон эсептеп кой. 8550 болот экен. 8550 болот экен. Ооба. Бул биздин заманга чейин 3102 жыл мурун бүткөн экен. Аны кошобуз. 8550гө Кошобуз. 3102-ни кошобуз. 11652 болот экен. Плюс 3150 102. 2 канча болду? Ошондо 11653 болду. 52 52. 53 экен. 11653 mü? 52. 52 mi? Ооба. 652. Бул календар 11652 жыл мурун башталыптыр биздин заманга чейин. Эми майялардыкы. Америка. 2760-жылдан башталган. Майялардыкы 2760 жыл цикл. Бир цикл экен, космический. 2760. Муну да 3кө көбөйтүштүлөр аркасына жылдырып. Көбөйтөбүз 3. Канча болот экен эсептеп кой. 2760-ты 3кө көбөйткөндө 8280 болот. 8280 бекенби? 8280. Бул биздин заманга чейин канча жыл мурун бүткөн? 3373 жыл мурун бүткөн экен. Аны кош. Ошондо 8280ге 3373-тү кошсок 11653 болот экен. Мына 11653. 53. Бир жыл. Бир жыл айырма берет экен. Бир жыл айырма берет экен. Анан окумуштуулар ушундай чечимге келишти. Ортодогу аралык дейт. 11542 менен 11652. Ортодо 130 жыл айырма берет экен. Окумуштуулар мындай чечимге келишип атат. Демек катастрофа болгон, жана 13 000 жыл мурун түшүп кеткен дейт да катастрофа. Ошол катастрофа 130 жылга созулган дейт. Биринчи ошол Америка майя жакта, андан кийин Индия жакта, анан ошол катастрофанын бүтүшү Азияда ошол 130 жыл менен аяктаган, анан календарлар ошону көрсөтүп атат деп атат. Анан мен ага макул болбой атам. Эмнеге макул болбой атасыз? Мен мындай деп атам. Календарларды илгертен хандар койгон. Хан бийликке келгенде, жана обсерватория астрономдор деме алып, календар менен баа майрамдарды өткөрөт, баардык нерсени белгилейт да. Ал такай күзөтөт. Ортодогу 130 жылды мен ушундай деп атам. Эгер манас атабыз Американы алып толук алып, Карлыгаш деген бир тууган карындашын ханыша кылып, Жарманасты хан көтөрүп, таштап кетип, ошондон кийин 30 жыл өткөндөн кийин Кытайды алса, да 100 жыл калдыбы? 60 жашында Семетети болгон. Анан Семетейден туулган бала Сейтек барып, 100 жылдан кийин манас ата шейит кеткенден Ассирия, Шумер менен Египетти алган деп атам. Анткени Санжырада айтылат экен.
Биздин угузган атабыз түпкү эми ошо Мисирди дагы, ошо Багдадты дагы алган эле. Аны дагы мен бошотом деп Манас ата жетишпей калган. Ошол осуят кылган да. А Семетей ички душмандар менен согушуп чыга алган эмеспи, Абуке күбөшкө. Анан Сейтек келгенден кийин ал мисалы Семетейден бир 40-50 жашында туулса деле Сейтек бир 50-60 жашында алышы мүмкүн эле. Ал календарларды катастрофа чечпейт. Аны сөз хандар белгилейт. Ошондон баштап эсептелет. Астрономия ошо. Ошондо эмне түшкөн? Бул лава. Эмне лава бул? Бул лаваны 13 000 жыл мурун катастрофа болгон экен дегенге. Анан ошондон окумуштуулар карады. 13 000 жылда бир цивилизация болгонбу десе, анан календарлар чыгып атат да. Эми дагы мындай бир маселе бар. Катастрофа болбоптур. 20-кылымда окумуштуулар ошо 13 000 жыл мурун катастрофа болду деп болбоптур. Эмне болуп? Акыркы жыйынтык мына Адриан Мелот деген Канзастагы окумуштуу. Бул өзү астрофизик эле, кийин астробио бир нерсе деген предмет ачып ошого чизилдеди баягы катастрофаны. Ошондо караса 14 000 жыл мурун мындан муз доору бүтүп, анан тез эле бир 10 жылдын ичинде климат жылып кетти. Мындайча айтканда, мындан 13 990 жыл мурун дегендей да. Ошол мезгилде климат азыркы Европанын борбордук бөлүгүндөй, Польша, Германия, Австрия. Анан ошондон 1000 жыл жакшы болуптур климат. Аябай дарактар өсүп, көк шүбөрлөр өсүп, жаныбарлар көбөйүп, адамдардын турмушу жакшы болуп, анан 1000 жылдан кийин келип анан катастрофа болуптур, мындан 2800 жыл мурун. Ошондо мен эсептеп көрдүм, Манас ата ошол климат жылуу мезгилде ошо жылыгандан бир 250-300 жылдан кийин Алтайда туулуптур. Анан ошо 800-900 жылдай аябай жакшы болуптур. Евразияда климат абдан жер бетинде. Ошондо бул цивилизация муз дооруна чейинки цивилизацияны айтат. Муз доорунан кийин. Муз дооруна биздики бул Манас атаныкы муз доорунан кийин. Муз доорунан кийин. Манас ата 300 жылдан кийин туулган. 300 жылдан кийин. Мынауга биз дагы эме кошушубуз керек. Ошо мына жерде жазылып атат го. Память народов рассказывает об этом времени как об эпохе резкого похолодания, когда верхние слои атмосферы, загрязненные газами и пеплом, не пропускали солнечного света. Азыркыга окшош го. Целые поколения людей жили и умирали, так и не увидев солнца. Когда же, наконец, прорвалась тяжелая пелена вечно свинцового неба и появилось солнце, это было знаком того, что эпоха катаклизмов завершилась. Это появление солнца после долгого периода холода и мрака послужило, по нашему мнению, также поводом к возникновению солнечных культов. Но если катастрофа произошла так давно, разве могла бы человеческая память, память народов, которые не имели письменности, так долго хранить все ее подробности? Например, индейцы, живущие в тропических лесах Амазонки, или бушмены и гаттентоты на юге Африки, из уст в уста, из поколения в поколение передавали повествование об этом 13 тысяч лет. Возможно ли это? Оказывается, да. Жазуу сызуусу болбогон элдер деле ошо из уста уста дейт. Ооз эки бири-бирин өтүп 13 000 жылдай мурун катаклизм болгонун айтышат экен. Мына календарларды дагы бир карап коелу. Биздин заманга чейин 11.653 жыл мурун майяларда календар баштаса,
Бизден канча жыл мурун баштаган болот? 224 кошуп коелу, 2024 өткөн жыл. 2024'tü же 25'tü? Жо 23 бүтө элек, 2024 кошойлучу. 2024'tü. Ошондо 11.653 көбү? 2024 кош. 11.653 Бүгүнкү күнгө чейин болот. плюс 2024. 13.677. Мына 13.677 жыл мурун мындан. Майяда Америкада календар башталыптыр. Муну эмне дейбиз? Манасата Американы алганда календарлар башталган. Эми Индияныкын 11.652'ge 2024 кошчу. 13.676. Bir жыл кийин башталып атабы? Ооба. Индияныкы. Манасата bir жылдан Индияны алган. Айтылып атабы эпосто? Ооба. Индини бузуп эки алган деп. Ооба. Желпиниş чаап жете алган. Индини бузуп эки алган, желпиниş чаап Мына жете алган. жете алган дейт мына. Американы дагы, Индияны да айтып атат. Башка дүйнөнүн бир дагы эпосторунда жок мындай маалымат. Индияны айткан, байыркы Американы айткан. Биз Американы Ошондо эки алган дегени эки жолу алганбы? Жок, эки жолу уруш болот да. Эки жолу уруш болгон. Эки аскер да. Мисалы мындай да, Ташкентте бир кагышта анан келип туруп, да буякта да бир шаарда Кокондо же. Желпиниş Сөзү жети кандык экен, бир эле жолу барган. Бирок жети кандыктын армиясынын ар бирөө менен бир жолу согушкан. Ошо жети жолу уруш кылганда дейт бир барганда. Алган экен да толук Америка континентин. Ал тиги андан 130 жылдан кийин башталып атат. Кийинки календарлар Египет менен Ассирия, Шумерлер. Ал бул желпиништи 30 жашында алса Манасата мисалы. Акыркы согушу Кытайды 60 жашында алып шейит кеткен болсо, 60 жашында Семетей туулган. 100 жыл калабы ар жакта дагы календарлардын башташылчу. Семетей бир 40-50 жашында балалуу болду билбейбиз. Сейтек туулгандан ал бир 40-50 жашында барып алышы мүмкүн эле. Ошондо эң байыркысы Майя, андан кийин Индия, андан 100 жылдан кийин Египет менен Шумер. Ушунда бир жазып койбойлубу да, мен өчүрүп тактап. Мына жазабы. 11.653 жыл мурун береби биздин заманга чейин? Ооба. 2024 кошкондо канча болот экен? 11.653 көбү? Азыр. 13.000 2024. Ой, подождите. 13.677. Жылбы? Азыр. 13.677. Мындан 13.677 жыл мурун Американы толук алып атат. Календарды коюп атат Манасата. Бул майялардыкы. Эми Индияныкы. Индияныкы 11.652 кошобуз 2024. 13.676. Bir жыл. Мына bir жыл кийин башталып атат. Bir жылдан кийин Индиянын календары башталат. Ошо хан буйрук берип башталат жаңыдан. Айттык, желпиниште Америкадан бул жерге 6 айда келсе, Индияга 1-2 айда эле жетип барат. Ал турбайт, ал Манасата бүт баарын. Ушундан 130 жылдан кийин бул Египет менен Ассириянын календары башталат, Шумерлер. Манасата бул желпиништен кийин 30 жылдан кийин Кытайды чаап акыркы согушту алган болсо, 30 жыл өткөн болсо, нар жакта 100 жыл калат. Семетейден туулган бала бир 50-60га чыкканда Сейтек барып Ассирия менен
Египетти жөнүнө алганда. Tamam. Бул календарлар сөзсүз башталышы хандар менен байланыштуу. Муну жөн киши койбойт. Ошол буйрук берип, Григорианский календар жанагы бар го, тиги гректердин, Египеттин календарлары деле. Мына эми 14 000 жыл, эми да жазайын. Мына 14 000 жыл мурун мындан муздоор аяктаган болсо, муздоору. Азыркы окумуштуулардын эсеби. Ошондон 10 жылдан кийин климат тез жылып кетип, борбордук Европадай болгон дейт. Анда 13 990 жыл болот. Климат жылуу болгон Евразияда. А 13 677 жыл мурун Американын толук баш ийдирген болсо, мына сатабыз. 13 677. Алчы 13 990 жылдан. 13 677. Мана сатабыз болжол менен 300 жылдан кийин тулуптур климат жылуу жакшы болгон. Ушундан климат 1000 жылга жакын жылуу жакшы турган дейт. Абдан жакшы өнүгүү болгон. Алтайда жылуу болгон экен, ошо азыркы эле борбор Алтайда туулганбы? Ошондо Манас атабыздын туулган жылдары? Жок, туулган жылы дебейбиз. Американы алганы, андан кийин Индияны алганы чыгарып атабыз. Ал эки календар сейтек. 130 жылдан. 130 жылдан кийин сейтек. Мына сени менен сүйлөшкөнүбүздү жыйынтыктап койсок, мына ушуну математикалык модель дейбиз. Ушунда бул илимге айланат. Биз реалдуу фактылар менен. Ошон үчүн Манасты тарыхын жакшы билиш үчүн жана прототекст деген керек да. Бузулбаган. Эгер бузулган текст болсо анда туура келбейт, кайчылаша берет. Ооба. Мен эмне айтып атам? Бакайдыкын алайлы, Каникейдикин алдык, Карлыгаштыкын алдык, анан Кыдыр пайгамбар өмүр бою согушта колдогон. Башкасы кошуло бериши мүмкүн. Мен дагы бир нерсе айтып коеюн, мисалы. Кыдыр пайгамбардын айтканы бул анын жанакы жашоосун толук эле 10 сап менен толук эле айтып койду. 10 сап менен. 10 эле сап менен. Ал пайгамбар көп сүйлөбөйт. Кыска бирок табышмактуу боло турганын айтат. Ошондо дагы бир сыр Кыдыр пайгамбардын айтканы магруп жак жазира барча журтун динге сал. Мына тактап коелу. Күн батыш жак арал деп атат. Ал бүткүл дүйнөнү караган пайгамбар. Атлантика менен Тынч океандын ортосунда арал айтып атат. Башка жерде арал жок. Аттансаң бейжин аларсың. Ак буйругу болбосо сала албай динге каларсың. Бул Кытай. Акыр заман журтуна аты болот 6 шаар. Мына белгиси кылып атат. Алардын баарын аларсың. Алардын баарын аларсың. 6 журт 6 шаар белгиси болуп атат. Бул табышмак. Бүткүл Манастын текстинде жок бул. Сагынбайдын дагы, Саякбайдын текстинде дагы. Андан кийин 60 жашка барганда алыска сапар барарсың. 60 жашта шейит кетесиң деп атат. Ушул эле экен өмүр бою. Ушул эле текст Манастын бүт өмүр бою. Бүткүл өмүр ушул экен. Өмүрү ушул. Бирок ал канча иш кылыш керек? Ошо 6 журт Америкадан Азиянын жарымын алып атат. Бул континент аралык империя түзгөн каган болгон. Континент аралык империя түзгөн каган болгон. Биз аны баягы мына кичирейтип алдык да. Көп доорлор өтүп кетти, эпоско кошуло берди. Манастылар мына жерде айта берет. Ошондо Манастын негизги 7 жортулу болгон. Ошон үчүн сиз 7 жортул Манастын 7 жортул деп ар бирөөсүн атадым. Жанагы Ооган, биринчиси Ооган. Аугалист. Маргалан Түркстан. Жеткайт бул Чукотка, Алтайдын нар жагындагы хандык. Желпиниш. Бул Америка. Инди. Индустан. Омбу. Бул Алтай Сибир. Кытай. Кытай жетөө. Бул ошондо бүт жер шары болот.
Жо, Европа айтылбайт, Австралия айтылбайт. Мүмкүн ошолордун арасында болсо керек да бул. Жок, ал жактарга өмүрү жетпей калды. Кийин Сейтек барып алды. Ja календарлардан чыгып атпайбы. Семетей Манас атабыздын баягы ички душмандары Абыке Көбөш менен чабышты. Кытайдагы Манас атабыздан мертинип калып келе алган жок. Кичине чабыштар болду, ал дүйнөлүк масштабта чабыш болгон жок. Бул акыркы 14.000 жылга жакын мезгилдин ичиндеги эң чоң согуш. Мындай согушту бир эле Платон жазып калтырат, Атлантиданын согушун. Окудуң беле Платондун диалогторун? Платондун диалогторун окугам, ооба. Тимей, Крити дегенди окудуң беле? Окугам. Ошондо айтылат. Ошо Атлантида аралы, анан ошондон ар жактагы материктен дейт, Американы айтат, океандын ар жагындагы. Ошо жактагылар бүт жыйылып келип, бир секирип Евразияны толук алып кулгулабыз дегенден, анан ошондо гректер башында туруп, Евразиянын аскерлери барып, анан жеңишке жеткенде, анан бир эле түндө жер титиреп Атлантида бүт аскер баары сууга чөгүп кетти деп айтат. Бул 10.000 жылдан ары жактагы тарыхтардагы согуш абдан чоң болгон. Биз майдаланып кетип, анан муну элестете албай калдык да. Ошондо биз Манастын прототексти, Манастын жанындагы жүргөн адамдардын айтканы. Эң ишеничтүү адамдардын айтканы 3-4 элек. Анан кийин Манастын жашаган доору. Доору бул математикалык модель менен. Математикалык Биз модель менен. жанагы календарларды бекер карап аткан жокпуз. Америкага чейинки жолду эсептеп канча Аралык. 6 айлык дегенде эсептесек сызып. Ошо 13.000 километрди 6 айда барат экен, ал туура айтылып атат. Ооба. Күнүнө 70 километр жол жүрсө, жүрөт ат. Ооба. Тем более ал убакта адамдар чоңураак аттарда күлүп болгон. Ошондо биздиге Манастын түпкү теги, түпкү тарыхы чыгат экен. Мына ушул тарыхый Манас. Тарыхый Манас. Анан ар кандай айта берип, модели жок эле адабияттын күчү жетпейт буга. Азыркы тарыхтын да күчү жетпейт. Бул протоистория, альтернативный история менен чыгат. Бирок ошо чыгат эле дей бербей, жанагы математический эсептерин моделин түзүп анан караш керек. Абдан кызыктуу ачылыш маек болду окшойт. Анан жөн эле сөз менен эмес, биз ошол байыркы календарлар аркылуу, математикалык модель аркылуу тексттер, прототип, чыныгы тексттер, ишеничтүү тексттерди колдонуп, Манастын тарыхый жашаган доору жана тарыхый инсан экендигин, континент аралык империя түзгөн каган, улуу каган экен. Ушул бизге чейин келе аткан строй мамлекетке мен Манас ата түзүп кеткен. Расовый культуранын стройун. Анан эми биз азыр майдаланып кеттик, майдаланып атабыз. Абдан кызыктуу болду окшойт. Менимче эмки жолугушууларда ушул мындан ары дагы Манас боюнча жана сиз жанакы биз менен сүйлөшүп атканда Чыңгыз Айтматовдун Саякбайды айтканы боюнча дагы бир аз айтып бердиңиз. Ошол аябай мага катуу таасир берди да. Негизи мен ошол эки киши менен көп жүрүп калдым. Экөөбүз тең бир мындай кайталангыс таланттуу кишилер эле. Эми Рыскы Абдыкадыровдон комментарий кылбайм. Анын ырдаганын мен 4 жолу жанды уктум, жанынан. Үйүндө 1 жыл жашадым. Адам өзүнчө бир керемет. Сиздин ошо музыкалык теория, музыканын теориясы жана гармониясы ошондон үйрөндүм. Анын ырдаганын уктум да жандуу. 4 жолу без микрофон жанында. Чыңгыз Төрөкулов бир окуяны айтып укмушмун деп айтат. Анан анын бир сүйүктүү эмелери бар эле. Расул Гамзатов жөнүндө айткан, Саякбай Каралаев жөнүндө айткан, Мухтар Абиев жөнүндө айткан кызыктар бар эле. Анан ошонун ичинен Саякбайды Манас айтканы шумдук айтат. Мен 3 жолу уктум аны. Ошо айтып берсеңиз десем, кийин дагы. Айтып берсеңиз сиз дагы. Аны жаздым китептин башында. Асман жана сөз деп Манастын башында деле жүрөт.
Кыскасы ушундай экен да, мен дейт Правда газетинде кабарчы элем, Победа машинам бар дейт. Анан Саякбай Каралаев экөөбүз бир үйдө туруп калдык, мына Эркиндик мурданкы Ленинский бульвары. Анан бир күнү Саякбай аксакал айтып койду дейт, чың мени мына ысыга тажакка алып барып келсең жакшы болот эле, мени Манас айтып бер дешип атты. Анын үстүнө мен ал Шостакович наркобердилер Москвадан, эки жактан коноктор келгенде Саякбай аксакалды чакырып, Мухтар Абийюзов келгенде, анан мен ошондо бир таң калганым, бул орус тилиндегилер түшүнбөйт окшойт десең, ушунчалык берилүү түшүнөт десең кандайдыр бир байланыш бар дейт. Анан бул Манас өзү мындай жөнөкөй эмес деп айтат. Анан ысыга так алып бардым дейт, учандар, өчөндөр, ошо балдар дарактын башына чыгып, дөңкөчтөрдү коюп отуруп, анан ошо жерде баягы жайыкты клуб экен дейт, ага эл батпайт, анан эл чогулуп, анан ошо элдин баарына угулсун деп, анан Саякбай аксакалды атка ийгизишти дейт. Жайсар атам дейт. Ошо Манасты баштап айтып келгенде эле бир мезгилде бирок кара булут келип эле анан мөндүр төгүп эле чабалган чагып кетти. Суу болуп кеттим дейт. Мен жаңы костюмшум бар дейт. Мен жанагы навеске чуркап чыгып, элдер да келсе батпайт, бирок эч ким келген жок дейт. Карасам баары отурат. Аны менин иши жок, Манасты угуп отурат дейт. Анан мен да келип, уялып кетип, аттын тизгин чылбырынан кармап, анан ошондо муш кылып айт дейт да. Асмандан түшүп келген жомокчудай деп айтат. Ошол Манастын мен күчүн ошо асман менен бирге экенин ошондо көрдүм дейт. Чагылган чатылдап, нөшөр куюп, добул жүрүп. Анан ал Чыңгыз Төрөкул өзү укмуш кылып айтат эле. Жөн эле баягы. Сиз өзүңүз Манасты качандан баштап изилдеп баштадыңыз? 2022-жылы мени бир жерге чакырышты. Манас боюнча. Мен барбай эле койсом, келиңиз дешип, анан ошо Супара деген. Анан баягы кыргыз ырымчыл эл болот го. 21-июнь күнү. Эң күндүн узагы. Анан республиканын туш тарабынан бир 15 манасчы келиптир. Анан 5-6 окумуштуу келиптир. Эми аттарын айтпай эле коеюн. Анан ошол жерде чукулдашып кеттик. Сөз ушундан болду, манасчылар билимдүү болуш керек. Билбегенди билиш керек. Анан мен айттым, Манасчы билбейт ал. Ал жөн эле айта берет. Аны изилдешке милдеттүү эмес, анын милдети айтыш. Аны окумуштуулар изилдеш керек, жакшы изилденбей атат дедим. Анан ошондо ылдый өйдө сөз болгондо мен изилдейм аны дедим. Анан бүт Манастын 4 китебин, Сагынбайдын 4 китебин алып, 2 ай күнү түн окудум. Мен баягы Куранды изилдеп жүргөн үчүн мага бул мактаныч эмес, анча деле кыйын болгон жок. Тем более мен кыргыз тилин билгендейин. Анан жанагы достоверный тексти деген, прототекст бөлдүм да. Манас менен өмүр бою ким бирге жүргөн, ким чындыкты айтат. Ошол тексттер, мен жалган кошуп атам, кандай деп ойлойсуң? Жок, жалган эмес. Ошол Манастын өзүндөгү тексттерден алып атпайбызбы? Семетейден, Сейтекте, Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун варианты. Анан кийин муну мындай терең маанисин түшүнүп анан бөлүп атпайсызбы сиз? Бул жерден бул карта боюнча, анан кийин датасы боюнча модели катары таап чыккан. Бул абдан, менимче, абдан мындай терең изилдөө. Элибизди дагы Кудай буйруса ойлойм, бул абдан бир кызыгуу жараткан эмгек болот деп ойлойм. Манастын 7 жортулу деген китебиңиз
элибизге да сиңимдүү болсун. Анан Манас атабыздын ошол 7 эң негизги жоортулуу кайсы жакта болгон экендигин сиз далилдеп бергениңизге дагы чоң рахмат. Мына бүгүн биздин Дил маек берүүбүздө мен сизди мындай Ыйык Куран китебинин автору котормочусу, анан кийин деги эле мындай көп ушундай рухий жактан ыйык көп китептерди изилдеп чыккан жана ошондой эле Манастын прототекстин изилдеп чыккан изилдөөчү катары, ошондой эле сиздин гитар черткениңизди да көргөм. Ушунчалык мындай орусча айтканда мастерский деп коет го. Консерваторияда да бир 20 жыл ашып калды. Күрөңкеевде дагы бир 50 жылдай Шубинде бир деле концерт берген музыкант чыкпаптыр гитарадан. Мен эми кичине окуп анан Рысбай Абдыкадыровдон теория музыка гармония үйрөнүп анан өзүм жазган үчүн мен Чыңгыз Төрөкулович сырт жака концертке жөнөттү да. Бирок жөнөткөндө ушинтип жөнөттү. Кыргызстандан эмес, Ассамблея культура народов Центральной Азия өзү президент экен ошо ассамблея. Ошондон кеттим мен. 11 жыл концерт бердим. 11 жыл дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзү болбосо дагы бир жарымынан азырагына. Америкага чейин жетти, Европа, Түркияда көп. Ушундай мындай ар тараптан музыканы түшүнүш үчүн дагы математикалык модель керек да. Жөө, мен ошондой оорум бар өзү. Мага ошо математически туура келбесе, мен ишенбей тура берем да. Өзүм караганда аябай Манаска таң калдым. Ошол жанагы эсептери туура чыккан. Анан бул Америка жөнүндө айрым уккандар мени бир топ андай-мындай деди. Анан мен бул математикалык модель көрсөтсөм унчукпай качып кетишип атат. Кызыктуу. Жакшы анда. Абдан кызыктуу маек болду. Биздин көрөрмандар дагы менимче өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшөт деген ойдобуз. Жана сиздин Манастын 7 жоортулуу деген китебиңизди дагы бир жакшылап изилдеп карап окуп чыккандар дагы көбөйөт деген ойдомун. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Ушундай тарыхый инсандар, мына Чыңгыз Айтматов менен, Рысбай Абдыкадыров менен чогуу жүрүп ошолордун таалимин алган, андан тышкары башка мамлекеттерде атайын гитара боюнча соло концерттерди берген музыкант катары, обончу катары, аткаруучу катары, ошондой эле араб тилинен Куранды которгон котормочу катары жана Манасты изилдөөчү катары сиздин жасаган эмгектериңиз мындай тарыхый деп эсептейм. Жана сиз дагы биздин ушул кыргыздын бир тарыхый инсандары катары ушул биздин жаныбызда жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Сизге чоң игиликтерди каалайм.